Аты жөнүм Өмүрбек Эшбеков. Инстаграмда жакында эле 100 000 болдук буюрса. ОМК менен чогуу контент тартып жүргөнсүңөр да, андан кийин эле көрбөй калдык. ОМК менен буга чейин көптөгөн ОМК көтөрүлө кезинен баштап жанында жүргөм. Азыр ошондо бири-бириңер менен сүйлөшпөйсүңөр. Эми азыр бүткен сүйлөшөбүз. Кээ 100 000, кээ 200 000. Машинасын өрттөдү. Биринчиден хайп десек болот. Башта эре сыйла акчы ушул мындай сиздер суроо бергенде өтө мына ошол нерсе. Ассаламу алейкум достор, блогер жашоосунун экинчи чыгарылышында Өмүрбек Эшбеков болот. Биз менен чогуу болуңуздар. Кандай келип алың? Жакшы буюрса. Эң эле алгачкы суроо бизде өзүңдүн толук аты жөнүң каяктан болосуң? Ошол бойда айтып берсең. Өзүм аты жөнүм Өмүрбек Эшбеков. Буга чейин Инстаграмда Эшбеков деп кирчим, Эшбеков 45 деп таанымал болгом. Азыр никти жакында эле алмаштырдым, Өмүрбек Эшбеков болот. Өзүм туулган жерим Талас областына караштуу Бакаят району Ботеректен айылынан болом. Жакшы. Экинчи суроо бул Инстаграмда канча подписчигиңиз бар? Инстаграмда жакында эле 100 000 болдук буюрса. Азыр 113 000 болуп калды. 113 000, жакшы. Буга чейин эле контенттерди көрөбүз. ОМК менен чогуу контент тартып жүргөнсүңөр да, андан кийин эле көрбөй калдык да. Эмне себеп болду? Ортоңордо кандай эмне болду? Ошол боюнча жакшылап айтып берсеңиз. ОМК менен буга чейин көптөгөн ОМК көтөрүлө кезинен баштап жанында жүргөм. ОМК көтөрүлө кезинен баштап жанында жүрүп видеосун тартып берип, бүт жумуштарын жардам беришти, малдама жардам берди. Ортодон көптөгөн урушуулар болду, кайра жанашуулар болду. Бирок акыркы учурда өтө бир чоң уруш болду. Ал урушка көптөр эле билсе керек, Инстаграмдан деле чыгарып калдым. Ал жагы кичине бир башкача болуп кетти. Бирок бул урушка мындай каражат жагынан кичине маселе болуп, ошол жагынан мындай тоскоолдуктар болуп, экөөбүздөн түшүнбөстүктөр болуп кетти көп. Азыр ошондо бири-бириңер менен сүйлөшпөйсүңөр. Азыр бүткөн сүйлөшөбүз, мындай бирок жүрбөйбүз да вообще. Инстаграмдан канча акча табасыз? Эң эле баарын эле кызык суроо болуш керек бул. Башка блогерлер мындай Инстаграмда жүргөндө ар кандай айтышат экен, кээ бирлер 100 000, кээ бирлер 200 000. Мен билбейм алар кандай табышат, бирок мен өзүм тапканым, эң биринчи тапкан акчам 20 000 сом болгон. Сразу 12 000 сомго атама подарка кылгам телефон. Ошондо эң биринчи 20 000 сом тапкам. Андан кийинкиси эң көбү бир айына 50 000 болуп калды окшойт, бирок билбейм кандай кетип калат. Жок болуп кетет сразу. Ошол өзүнө эле карап кетет. Сразу эле жок болуп кетет да. Жакшы. Негизинен бул эме гифтен табасыңарбы же рекламага көбүнчө кайсыл тарабында табасыңар? Реклама негизи көп деле түшпөйт да. Инстаграмда билбейм, реклама негизи түшпөйт. Биз Ютубта колдонбойбуз эле, Инстаграмда чисто мына гифтен табат да, бүттүк эле блогерлердин болду. Мен рекламадан тапкандарым аз болушу мүмкүн, бирке анан бирок гифтен көбүнчө эле табабыз. Жакшы. Негизинен эле азыр кайсыл сайтты карабак, кайсыл багытты карабак, баары эле блогер болуп кетти. Таланты бары да, таланты жогу да, баары эле блогер да. Кыргызстанда ким күчтүү блогер же болбосо номер 1 деп эсептейсиз? Номер 1 пока что былтыр ОМК болгон. Бирок ал убакта анын результаттары аз болчу. Быйылкысын билбейм, быйылкысын күчтүү болуп аткан бул ОМК эле го дейм. Анткени машинасын өрттөдү. Биринчиден хайп десек болот. Машинасын өрттөдү. Анан да эмне кылды? Конкурстардан көптөгөн белектерди ойнотту. Ар кандай ызычуулар болду. Дагы апасына Дубайга подарка кылды. Бул эми чоң жетишкендик болуш керек. Мен оюмча быйылкысын деле ОМК алат деп ойлойм да. Анткени көптөгөн өзгөртүүлөрдү, көптөгөн результаттар көрсөттү, бирок эң өкүнүчтүүсү аккаунту жабылып кетти. Негизинен эле бул мисалы блогерликке кызыкканда баарынан көп тараптан эле мисалы негативный жактары келиши мүмкүн, каршылыктар болушу мүмкүн да. Сизде да болду ошондо үй бүлөлүк жактан же болбосо достордон эң башында баштап атканда? Башында мен өзүм ОМКны көрүп жүрчүм кичинекей, 11-классымдачы. ОМК биякта шаарда жүрчү, анан мен айылда блогерликке өтө кызыгып жүрчүм. Анан Шумкар байке, Азамат байкелердин байындарын көрүп алып, битке турап, анан күлүп, ишинтип анан бир күнү сабакка барып калдым. Сабакка барсам эле элдин баары шылыңдашты. Могу бана вайнер го, могу блогер го, бул өзүнчө эле бир нерсе боло берет, тарта албайт деп анан ушинтип өлө шылыңдашты, анан намысыма тийди. Анан ошол кезде айткам өзүмө сөз берип, шаарга жетип алайын, шаардан силерге результат көрсөтөм депчи.
Кудайга шүгүр, результат буюрса акырында болуп келатат. Дагы мындан да жакшы кылганга аракет кылабыз. Жакшы. Ошол азыркы досторуңуз азыркы учурда кандай көз карашта? Азыр сизге кандай мамиле жасайт? Азыркы учурда менин досторум жакшы мамиле жасашат. Туура түшүнөт. Молодец деп айтат. Көбүнчө бир жакшы видео тартканга аракет кылам да. Алдыга койгон максаттарыңыз кандай азыр? Алдыга койгон максат негизи мен өзүм ырга кызыгам да. Ырдагым келет, көп ырдап, хоббим десем болот. Анан ырга негизи баш оту менен кире элекмин. Буюрса алдыга койгон максатым ошо ырга баш оту менен кирип, бир Кыргызстанга бир таанымал ырчылардан болуп, Кыргызстан желегин бир башка мамлекеттерге көтөрүп, элге бир жакшы бир маңыздуу тарбиясы жагынан бир жакшы ырлардан чыгаргым келет да. Жакшы. Ар бир эле блогерлерде өздөрүнүн фишкасы бар да, мисалы эрер сыйла дегендейчи, ал өзүңөрдө силерде кандай фишкаңар бар? Эми бунун көптөр эле азыр эрер сыйла, акчы, бунун баардыгы немеде, Казакстандан келген да, чынын айтканда, ачыгын айтканда, Казакстандан келген, эң биринчи омка чыгарган. Анан омка экөөбүз жаңы көтөрүлүп келаткан кезинде үйдө олтуруп, анан мен ошондо жаңы блогерликти баштап атканда, омкага айткам, омка сеники эрер, роднойлор жана эрер анда жок болчу. Роднойлор жана роднойлар эле болчу. Анан мен не деп ат койсом, деп экөөбүз жарым саат, 1 саатта ойлонуп олтуруп, анан кийин омкага мондай кылып көрсөм болобу, классташтардын деп көрсөм болобу. Ар кандай идеяларды айтып чыкканбыз, анан ошол жерден туугандар деген чыккан да. Туугандар. Анан мен азыр эми туугандар деп көп деле айтпайм, бирок туугандарга фишка коюп койгом. Жакшы. Бул 2022-жылы буюрса канча подписчикке жетейин деген пландар болуп атат сизде? Ушул мындай сиздер суроо бергенде бир өтө мына ошол нерсе жеткенде. Буюрса 2022-жылы көп өзгөртүүлөрдү киргизгим келет. Тарбия жагынан, бүттүк жагынан видеолор таткым келет. Эң главный нерсе 2022-жыл мага бул мындай билбейм башкача келатат да, мындай өзгөртүүлөр киргизем, результат көрсөтүшүм керек, мындай пландарым бар деп алдыда пландарым толтура. Буюрса ошонун баарын ишке ашырышым керек. Подписчигим боюнча 1 миллионго жетким келет. Эми ар бир блогердин эле кыялы болуш керек, 1 миллион подписчик буюрса результат көрсөткүм келет. Аракеттенебиз. Көпчү тартам, бирок мындай кесте тартып койсоң. Могу омкенин машинасын өрттөгөндө видео киргизгем. 4 видеом катарынан 700 000 просмотр болду. Сразу подписчигим 15 000, 17 000 болуп калды азыр. 15 000 болгондо ошодон бери тартып келатам, просмотрлар жакшы кетет. Бирок TikTok'ко мындай чисто басым кыла элекмин. Ал жакка да бир контент өзүнчө тартыш керек да. Ал жакта өзүнчө, ал жакта өзүнчө. Ал жактан акча чөт деп угуп атам да, жакын мындай кээ бирлер таап атыптыр да. Ал жактан акча чөт окшойт, бирок мен мындай басым кыла элекмин өтө. Инстаграмда негизги контент эмне сизге? Негизги контент. Негизги контент мисалы ар кимдики кээ бирлердики вайн келип, мындай болсо меники аралаш боло берет. Аралаш. Кээде пранк тартып кетем, өзүмө не жакшы тартып берем. Кээде ыр тартып кетем, кээде бийлеп кетем, кээде сүрөт тартып кетем, кээде бирөө менен контент кылып кетем. Иши аралаш меники. Бир историяны тартканга канча убакыт кетет? Же болбосо бир контент, бир видеону тартканга канча убактыңыз кетет? Мен история тартканда негизи история күнүнө көп эле тартабыз да. Мисалы мен колдон келишинче 15 чакты история тартам. Кээде мындай сүйлөп келет, ассалам деп мындай келет да, тилиң келбей, анан деп кайра баштап кетесиң да. Кайраганда өчүрүп. История ошондой болот, ар кандай учурлар болуп калат. Кээ бирлер келип мындай сүйлөп атсаң жаныңан өтүп кетет, анан мындай адамдарга мындай жанында өтүп барасың, сүйлөшкек болуп калат ошол малдачы. Жаныңда адамдар карап шылынып аткандай эле болду, мындай чисто башкача боло берет, иши мындай корко берем да. Публикация тартууда, публикация мен негизи ар кандай окат публикацияда кээде жакшы болуп кетет, кээде жаман болуп кетет, кээде ойлойсуң, могу видеом катуу кетет бүгүн. Жестко кетет, мону өтө катуу даярданып атам деп. Даярданганда. Салсаң эле кетпей калат да. Кээде болсо мындай жөн эле салып койгон видеоң кетип калат. Таң кала бересиң, иши Инстаграмдын системасы башкача, биздин ойлогонубуз да башкача болуп калышы мүмкүн да. Сиз ушул азыркы учурда только блогерлик менен эле элексизби же андан башка жумуштар да кыласызбы? Андан башка жумушум жок, ушу блогерлик менен элекмин, бирок окуум бар да. Ушу буюрса окуум бүтүп алсам, өтө катуу киришем буюрса. Буга чейин кандай жумуштарда иштеп көрдүңүз? Буга чейин кандай жумушта иштедим? Буга чейин кыйналган учурлар көп эле болду. Блогерликте деле жүргөн учурда кыйын болду. Иши кылса бир эсимде бар, жандай линолеум бар го. Линолеум бир братаным бар болчу, Бактияр деген. Ошондо биз тиги эме жакта профсоюз жакта жашачык. Жандай 3000 сомдук мындай үйлөр болот, ошондой балдар менен жашап, анан ошол убакта өтө кыйналып турган учурум болчу. Анан ошол братаным айтып калды, жүр ошол жака барып линолеум ташып, күнүнө 1000 сом берет экен, бир күн бар иштеп келели деди. Анан эртең менен эрте туруп алгансың.
күнүн суугу анан барып ошо иштеп ошол күнү ой кыйналгам да. Эртеси күнү белим ооруп, вообще тура албай калып, ошол күнү эсимден кетпейт, ошондо бир кыйналып ошондо иштегем. Андан кийин майда чүйдө жумуштарды кылдым, бирок өтө көп кыйналган жокмун. Ошол күнү ой кыйналгам да. Азыр сиз мындай көчөдө баратканда же болбосо маршруткада учурда өзүңүздүн подписчиктериңиз келип мындай атыңызды сурап калган учурлар болобу? Кандай эмоциялар болот? Андай көп эле болот. Кээ бирлери карап шылымдап кеткендер болот, сөгүп кеткендер болот, тетиго деп мынтип сынтагып кеткендер болот. Бирок ар бирине мындай жакшы мамиле кылып, жакшы көз карашта карагым келет. Ким мени жаман көрөбү, жакшы көрөбү, ким не деп тааныйт, айырмасы жок. Главный баардыгына бирдей мамиле кылам. Андай учурлар көп болду. Келип сүрөткө түшүп кетет, сиз жанагы баягы боласыз го деп ошентип келип кеткендер да көп болот. Ушул менен суроом бүттү. Сизге рахмат чоң. Жумуштарыңызга ийгилик. Сиздерге да ийгилик. Буйруса 2022-жылы миллион подписчикти көрөлү. Рахмат, буйруса. Сиздер мотивация берип атасыздар, буйруса баардыгы жакшы болот.